Номер 40 Наристе балдар бакчасы. Мындагы балдар имараттын ичинде жылуу кийимчен отурат. Бала бакчанын ичинде абанын температурасы 16 градус. Норма боюнча жылуулук 21 градустан төмөн болбого тийиш. Ошондуктан бөлмөлөр суук болуп, балдар үшүп жатканын тарбиячылар айтышат. Жылуулук боюнча айтсам, 1 ноябрдан эле ошо Бишкекте берилгенде деле бизге деле ошо 1 ноябрдан берсе жакшы болот эле. Себеби бул жердеги балдардын түнү да кала турган балдар бар да, ошон үчүн 1 ноябрдан жылуулук берсе жакшы эле. Азыр көмүрлөр келди, бардыгы даяр. Ошол мэрия тарабынан эле приказ келсе, биздин ошол качагарлары келип отту жагып беришет. Буйрукту гана күтүп турабыз. Муалимдердин айтымдарында акыркы 1 жума ичи мектептерде суук болгон учурда мектеп окуучуларына 1 жума эс алуу болгондугуна байланыштуу алардын мектепке келишине жылуулук берилсе жакшы болмок деп турушат. Өткөн жылы аба кичине суук болгондуктан жылуулук эртерээк берилген болчу. Класстар жылуулук системасы берилишине даяр болгон. Биздин класстардын бардыгы аква терезелери менен камтылган. Бул жылуулук 11 ноябрдан берилет. Биздин бардык класстар, мектептин бардыгы шарттары жылуулук берилишине толугу менен даяр. Ош шаарында жылуулук алгач мектеп, бала бакча, оорукана, төрөтканаларга, андан соң турак үйлөргө жана өнөр жай ишканаларына берилет. Учурда шаар тургундары да жылуулук берилбесе суук болуп жатканын айтышат. Уже бериш керек, суук болуп атат. Суук болуп атат, жаш балдар менен үшүп атабыз үйдө. Домдо жашагандар. Жылда 15 ноябрда берилиши эле. Биз ошо 15 ноябрда эле күтүп атабыз. Азыр анча деле суук элек, орточо эле. Ош жылуулуктун карамагында учурда 65 от казан бар. Анын 18 электр энергия менен иштейт. Калган от казандар үчүн 13 000 тонна көмүр түшүрүлгөн. Мекеме жетекчиси Ош мэриясы буйрук чыгарса эле жылуулук берүүгө даярбыз деп билдирет. Бүгүнкү күндөрдө биз толугу менен кышка даярбыз. Бүгүн десе бүгүн дагы отопление жылуулук бергенге даяр турабыз. Көмүрлөр түшүрүлгөн, адамдар ишке алынган. Бирок неме боюнча өзү 3 күн 8 градустан төмөн болгондо суткасына ошондо гана берилет эле. Ушул күндөрү чечилип атат азыр мэрия мэриядан распоряжение чыга турган болсо эле биз бүгүн болсо бүгүн, эртең болсо эртеңден баштап отопление бергенге даярбыз. Ош мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмү бүгүн күндүн экинчи жарымында жылуулук берүү боюнча билдирүү таратты. Маалыматка караганда шаар башчысы Таалайбек Сарбашев эшелүү буйрукка кол койду. Ага ылайык 5 ноябрдан тарта Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөргө, бардык социалдык мекемелерге жылуулук бериле баштайт. Айжамал Түгөлбай кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.